Быйылкы жылы кардын көлөмү жылдагыдан көп. Бул абал тоолуу аймактардагы табигый кырсыктардын санынын өсүүсүнө жол ачты. Маселен, кар калың учуп, жер тоңбостон нымдуулук ашыкча нормада болуп, жер көчкүлөрдүн козголушуна алып келсе, бир тарабынан кардын эрүүсүнөн пайда болгон суулардан сел суу ташкындары калктуу конуштарга коркунуч алып келүүдө. Кышкы мезгилдерде көчкүнүн активдешүүсү менин тажрыйбамда деле биринчи жолу учуруп атат. Бул кечеги аба ырайынын кескин өзгөрүп, аркылуу мүнөздүү болуп, кышында жамгыр жаап, андан кайра кар жаап, тоң терең түшпөстөн ашыкча нымдалуу байкалгандыктан, ошонун кесепетинен ушундай жер көчкүлөрүнүн активдешүүсү болуп атат деп божомолдоп атабыз биз. Мындай улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү гана берип койбостон алдын алуу иштерин башташты. Жалал Абад облусунда табигый кырсыктар эң көп катталган аймактардын катарына кирет. Азыркы учурда жер көчкү, сел коркунучу, калктуу конуштарга түз коркунучу алып келген дарыялардын жээктерин жана сел өткөрүүчү каналдарды тазалоо жумуштары башталды. Жалал Абад областында өтө чоң дарыялар бар да. Бул Көк Арт, Кара дарыя, Кара Үңкүр, Кара суу деген чоң дарыяларыбыз бар бу жерде. Андан сырткары Жалал Абад областынын дээрлик бардык райондору селден жана суу ташкынынан коркунучтуу болуп эсептелет. Быйылкы жылга биз атайын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүгө 59 объектини киргизгенбиз. Ошо 59 объекттен азыр Суак районунда жана Нокен районунда жумуштар башталды. Андан сырткары жергиликтүү бийлик менен биргеликте дагы азыр сайларды тазалоо боюнча жумуштар жүрүп атат. Бизде Жалал Абад областында бир мындай жакшы ыкманы колдонуп атабыз. Ал ошол биз кээ бир жерлерге ушу жарандарга, кооптуу участоктарга товардык материалдык баалуулуктарды беребиз. Тагыраак айтканда габион торчолорду беребиз, же болбосо цемент беребиз, же да башка керектүү техника беребиз. Керектүү нерселерди берсек, жергиликтүү бийлик аларды өздөрү чыгып жасап, куруп, өздөрүнүн күчү менен да иштеп атышат. Андан жергиликтүү калк. Андан сырткары жергиликтүү бийликке биз күйүүч майларын берсек, алар өздөрү техника таап иштеген жерлер бар. Башка жаранды коргонуу кызматтарын дагы пайдаланып, ошолордун күч каражаттарын да тартып атабыз. Бирок быйылкы жылдагыдан өзгөчө болуп атат. Өзгөчө болуп атат, анткени жылдагы салыштырмалуу кардын көп жаагандыгы 3-4 эсеге чейин көп жаады. 3-4 эсеге чейин кар көп жаады да. Анан декабрь, январь, февраль айларында жамгыр аралаш жааган карлар жерге сиңип, кар тоңбостон жааган кардын баардыгы жерге сиңди дагы. Мына азыр жер көчкүлөр, андан сырткары ошол суу ташкындары болуп атат. Мисалы Көк Арт дарыясында жылда ушул мезгилге караганда 5-6 куб суу аккан болсо, бизде мына бүгүнкү күндө 35-37 куб. 6-7 эсеге суу көп агып атат да. Бул деген бизге өтө чоң коркунучтун белгиси болуп эсептелет. Аталган облуста жер көчкү коркунучу да күч. Жыл башында алгачкылардан болуп, дал ушул аймакта жер көчкүнүн козголушу байкалган. Маселен, Сузак районунда 13 март күнү саат 8:00 чамасында Кызыл Туу айыл аймагынын Сокуташ айылында Адырда жер көчкүнүн сүрүлүүсү байкалып, 10 турак үйгө кооптуу абал жаралган. 14 март күнү жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 2 үй бүлө туугандарыныкына көчүрүлгөн. Ал эми калган 8 үй бүлөгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларды да башка жакка көчүрүү жагы каралууда. Мындай абал башка аймактарда да катталып калышы ыктымалдыгын эскертүүдө. Аны алдын алуу үчүн жылда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашыл долбоор ишке ашырылып келет. Анын негизинде жер көчкү коркунучу бар жерлерге тамыры терең өсө турган дарактар отургузулат. Бүгүнкү күндө жашыл долбоор ишмерчеминин негизинде Кыргыз Республикасы боюнча 66 объектиде иш пландары түзүлүп чыкты, мерчемделип. Анын негизинде жайга чейин уже көчөт отургузуулар жүргүзүлүш керек. Көчөт отургузуулар жер көчкү кооптуу участоктарда жана сел жүрүүчү кооптуу участокторго эгилет. Бир канча жылдан кийин ошол эгилген көчөттөр өздөрүнүн чоңойгондон кийин тамырлары аркылуу ошол жердеги ашча сууну, нымдуулукту тартып, асманга буулантуунун негизинде өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу менен алдын алат. Ош облусунун аймагында да жазгы сел суу ташкындардын алдын алуу иштери аткарыла баштады. Анын ичинде Араван районунда да бар. Аталган райондун Алянаров айыл аймагынын Ачы айылынан айланып өтүүчү каналдын суусу жер алдынан чыгат. Айрыкча жаз күндөрү жаан жааган сайын каналдын бир капталындагы тоолордон түшкөн сел каналга куюп, суунун агымы көбөйөт. Бул учурда Ачы айылындагы турак үйлөргө кооптуулук жаралат. Эми биринчиден карагылачы, мына тоонун этеги айылчы. Аркында бuyaktan sel düşöt.
мына жазындасы мына азыр жамыр көп жауган малда сөзсүз бир пасына сел түшөт да. Мына элдин коркунучу полный ушу селовой сактайт да, ушулчу селовой канал сактайт да негизичи. Мына элди көрүп атасың, канал кылдыгында элдин жашоо шарты ушул жерде. Ушу биринчи учурда ошол. Өзгөчө кырдаалдар рахмат азыр бизге ушунчалык жардам берип, өздөрү келип көрүп, ушу зарыл экен деп ушул жерде кылып атканга. Көп жылдардан бери бул канал тазаланган эмес. Мында улам толуп калган үйлөргө коркунуч жаралган. Учурда тазалоо жумушуна 2 техника тартылган. Ош облусунун аймагында да жер көчкү, сел, суу ташкындары катталуу коркунучу бар аймактар көп. Аларды алдын ала каттоо иштери жүргүзүлүп, атайын комиссиянын чечими менен 88 объект киргизилген. Учурда дал ушул кооптуу участоктарда жашаган калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жээктерди коргоо багытында иштер колго алынган. 2017 жылдын жаз айларындагы сел жана суу ташкындарынын коопсуз өткөрүү боюнча азыркы учурда биздин министрлик тарабынан атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жумуштары кар кеткен ылдыйкы зоналарда жүргүзүлүп атат. Анын ичинен атап айтып кетсек, Өзгөн району, Кара Суу району, Араван району да азыркы учурда жумуштар биздин министрликтин техникалары менен сайдын нугун түздөө жана сел өтүүчү сел каналдары тазалоо жумуштары бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Бул эле багытта облустук жарандык коргоонун башчысынын атайын коллегиясында бул боюнча маселе каралды. Жана облустук жана райондук жарандык коргоо башчылары менен биргеликте жана жергиликтүү өз алдынча башка органдардын башчылары менен биргеликте атайын коллегия өткөрүлүп, бул боюнча жаз айындагы сел жана суу ташкындарын коопсуз өткөрүү боюнча атайын милдеттемелер, тапшырмалар коюлду. Жаз алдынан күтүлүүчү кырсыктарды алдын алуу жумуштарын аткаруу үчүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймактарында министрдин орун басары башына турган комиссия жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тактоо иштерин жүргүзүштү. Анын негизинде кооптуу участоктор жеринде текшерүүгө алынып, тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Өзгөчө Баткен, Ош, Жалал Абад областарында чоң дарыяларында жээктеринде кооптуу участкаларында алдын ала даярдык көрүү абдан зарыл. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тиешелүү жумушчу топтор түзүлүп, Ош, Баткен, Жалал Абад областарына кыдырып тиешелүү иш-чаралардын иш мерчемин түзүп чыгышты. Кандай гана сел, суу ташкыны болбосун алдын алуу зарыл. Эгерде турак үйлөрдү суу каптоо коркунучу жаралса, аны алдын алуу жолдору боюнча адистер кеңеш беришет. Эңирде ал үчүн кап жана кум керек. Кооптуу аймактарда суу ташкыны жээктерди жеген мезгилде оперативдик ыкчам чара көрсөтүү максатында моундай мешокторго кумдарды салыптырып, ошол жерге кадимкидей эле чак бастырып туруп коебуз. Эми мына мешокторго дагы салгандын бир эмеси буга толтура салбаш керек, бир аз мына көбөйүп калыптыр. Бир аз алып, бир аз эме. Анын себеби мону байлаганда ошол жээкке койгон мезгилде бул жайылып туруш керек да. Ошондо багы кирпич койгондой эле буларда ошол кынап коюлат дагы, ушу биримине бири тыгыз жатып туруп, ортуна суу сыртка чыкпаган абалга алып келебиз. Каптар кум менен толтурулган соң суу каптоо коркунучу бар жерлерге четинен кыноо керек. Ал үчүн суунун агымы кумга толгон каптарды алып кетпечүдөй кылып кынап чыгыш керек. Вот бул жерде суу жээкти жеп кеткен экен. Мына ушундай мешокторго кумду салган ыкма менен ушул жээкти азыр сууну ашып кетпеш үчүн жээкти бекемдеп атабыз. Бул деген бул жактагы элдин үйүнө жана огороддоруна суу каптап кетиши мүмкүн эле. Ошондуктан биз мешокторго кумдарды салып, моундай ыкма менен ушу жээкти бекемдешибиз керек. Бул ыкма үйлөрдү арыктардан ашкан суулардан убактылуу гана коргоп, материалдык чыгымдарды азайтууга мүмкүнчүлүк берет.